Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле ашпозчулардын тобу өтө дыкаттык менен иштеп жатканын көрөбүз. Бул учурда алардын башкы ашпозчусу өзүн көзгүдөн карап, алдыда боло турган нерселерге даярданууда. Ашканага кирип, бардык нерсенин өз ордунда экендигин текшерип, ашпозчулар катарга тизилгенден кийин эл алдында өз жумушун баштайт. Башкы ашпозчу Пол ошол жердеги суудан деңиз жаныбарын алып чыгып, бир заматта союп эле тамагын жасап, өз чеберчилигин көрсөтө баштады. Тамак даяр болоору менен бул ашпозчуларды жыялдап келген байлар тамакты карап жалдырап турушту. Башкы ашпозчу Пол болсо аларга карап, бул тамакты эч кандай кашыксыз кол менен гана жеш керек экендигин айтат. Анда байлардын бири тамакты Пол айткандай кылып, колу менен эле жанталашып жеп киргенин көрөбүз. Ал эми кийинки көрүнүштө биз каарманыбыз Аой менен таанышабыз. Ал өзүнүн атасынын ашканасында ашпозчулук кызматты аткарат. Ашканасы деле анча чоң эмес, эл катары карапайым адамдар болчу. Күндөрдүн биринде эле алардын ашканасына бир адам келип тамактанып калат. Сыягы ал Аойдун бир аз ашпозчулук чеберчилигин байкап калды Айтор. Тамагын ичип бүтүп эле Аойдун жанына басып келип, ачкачылык деп аталган өзүнүн ресторанына чакыруу кагазын таштап кетет. Бирок Аойдун азырынча башка жумушка барайын дегенде эле ою жок болчу. Анткени ал бир туугандарынын эң улуусу болгондуктан үй бүлөсүнүн бизнесин андан ары өркүндөтүп улантып кетиши керек эле. Тамактанып отурганда Аой жакындарынан ошол ачкачылык деп аталган ресторан жөнүндө сурап калат. Көрсө жакындарынын айтуусу боюнча ал ресторан өтө атактуу болуп, ал жака баруу үчүн карапайым адамдардын жөнтөгү чак келе бербейт экен. Аны угуп кызыгып калган Аой кечинде интернеттен ошол ресторан жөнүндө карап көрүп, ал жактагы эң атактуу жана башкы ашпозчу Пол жөнүндө билет. Карап көрсө бул ашпозчуну мактагандар өтө эле көп экен. Ошондо жанагы чакыруу кагазы боюнча барып таанышып көрүүнү чечип, аны чакырган жигит менен эле асман тиреген бийик имаратка чыга баштайт. Албетте бул жердеги бардык кымбат нерселерди көрүп, өзүнүн жардылыгынан да уяла түштү окшойт. Ашканадагы ар нерселерди карап жатып, бир кезде ашпозчулар кирип келгенде чочуп кетип, бычакты түшүрүп жиберет. Ашпозчулар унчукпай тургандыктан Аой ашканадан чыгып кетейин деп жатса, маңдайдан башка ашпозчу Пол чыга келет. Көрсө ашпозчулук сыноодо Аой жалгыз эмес экен. Аой менен катар дагы бир ашпозчу чакыруу кагазы менен келип, ал ашпозчу болсо Полго ар нерселерди сүйлөп баштайт. Анда башка ашпозчу аны кагып орой жооп берет да, экөөнө тең мага күрүч кууруп бергиле деп тапшырат. Анда Аой менен ошол экинчи ашпозчу ар ким өзүнүн ыкмасында күрүчтөрүн кууруп башташат. Экинчи ашпозчу ар нерсени кошуп кууруп келип, Аой болсо жөн гана күрүчтү кууруп келди. Анда тамакты карап текшерген Пол эмнегедир Аойдун тамагын жактырды Айтор. Экинчи ашпозчуну үйүн көздөй узатат. Ал эми Аойду болсо жуунуп, кийимдерин алмаштырууну буйрат. Бир аздан кийин эле аны чакырып келген ошол тонаттуу жигит Аойду ашкана менен тааныштырып, көп нерселерди айтып берет. Көп өтпөй эле башка ашпозчу Аойду андан ары сыноого өтүп, этти ичке кылып туурата баштайт. Бирок эмнегедир эле Аойдуку башка ашпозчунукуна такыр окшобой жатты. Пол Аойго кайра кыйкырып урушуп, андан кийин Аойго ошол ичке кесилген этти куурута баштайт. Бирок бул нерсе дагы башка ашпозчунукуна окшобой, Аой этти улам эле күйгүзүп жибере берет. Анда башка ашпозчу Аойду андан да катуу урушуп, эгер бул нерсе колуңан келбей турган болсо, анда келген жагыңа кете бер деп айтат. Анда Аой дагы көк беттигин карматып, өзүнүн мурунку кийимдерин кийип чыгат да, окшошпосо да улам сайын этти кууруп үйрөнгөнгө аракетин кыла берет. Ошентип түн жарымы болуп бардык ашпозчулар үйлөрүнө кетишип, бирок Аой дагы эле көгөрүп этти кууруну уланта берди. Эртең менен башкалар жумушка келгенде Аой үйүнө кетпей ошол жерде түнөгөн болот. Башка ашпозчу ашканага кирери менен Аой отту жагып, этти алат да арыдан бери кууруп Полго берет. Пол болсо этти алып жеп көрүп, бирок Аойго эч нерсе айтпастан артка бурулуп ашпозчуларга ишти баштоого буйрук берет. Сыягы Аойдун иши эми окшоду окшойт. Ошентип ал күнү кечке маал бай адамдардын кечеси башталып, Тон Аойго бай адамдардын кимиси ким экендигин тааныштырып жатты. Аой бай адамдардын арасында өзүн бир аз башкача сезип, көп өтпөй ал адамдар ашканага жаңы келген кыздын чеберчилигин дагы көрмөкчү болуп калышат. Көрсө булар тамакты жеп эле тим болбостон, тамак жасоо чеберчилигин көрүп дагы суктанышы керек экен. Аой болсо өзүн колго алат да, чеберчилик менен этти кууруп көрсөтөт. Бардыгы ага кол чабышып, андан кийин атайын даярдалган тамакты конокторго тартуулашат. Алардын тамагын байлар эч нерсе көрбөгөн нерседей жешип, атактуу ашпозчу Полду мактоо сөздөрүн айтышат.
Коноктордун арасындагы Тос деген адам ойго келип, балким бир жардамым тийип калышы мүмкүн деп өзүнүн номерин берип кетет. Ошентип иш бүткөндөн кийин Аой өз үйүнө кайтып, көрсө башка ашпозчу Пол өтө атактуу болгондуктан байлардын гана буйртмасы менен ар кайсы жерге барып тамак жасап берип турушат экен. Ошентип ашпозчулар кийинки буйртмага да барышып, бирок бул жолу башка ашпозчу Аойду колуңан эч нерсе келбейт дегенсип, Аойго идиш жуудуруп жана да башка тазалык иштерин кылдырып коет. Анда Аой дагы көгөрүп, мен башка жумуш кылам деп чыгып, башка ашпозчу аны кайрадан сынап, Аой болсо бул жолу колун кесип алат. Үйгө келгенде Аой үй бүлөсүнө тигил жактан үйрөнгөн байлардын тамагын жасап берип, иниси болсо ал тамактарды эч маданиятсыз эле кол менен жей баштайт. Бирок канткен менен деле үй бүлөсүнө байлардын тамагы анча жагы берген жок. Тескерисинче алар өздөрүнүн мурунку кесме тамагын эле сүйүп жеп жатышты. Ошентсе дагы Аой андан ары такыр эле аракетинен талбай, ар дайым билбеген нерселерин тондон сурап, жумуштагы кесиптештерине дагы тамак жасап берип, тамакта кандай кемчиликтер болуп жаткандыгын сурап жатты. Ар бир эле ашпозчу сыяктуу Аой дагы келечекте башка ашпозчу болгусу келчү. Бир жолу адаттагыдай иштеп жатышканда башка ашпозчу ашканага кирип калып, катардагы ашпозчулардын биринин чылым тартып жатканын көрүп калат. Пол кайрадан ачуулана баштап чылымды жасап жаткан тамакка кошуп, аны кайрадан ашпозчуга ичирип катуу урушат. Андан соң Пол бардык ашпозчуларга кыйкырып, биздин арабызда ууру пайда болуптур. Ашканадагы бир канча азык-түлүктөр жок. Мен видео камераларды карай электе, муну ким кылган болсо дагы өзүңөр эле мойнуңарга алгыла десе, бир аздан соң бир ашпозчу уурулугун мойнуна алат. Пол аны дароо эле иштен айдап жиберет да, ал күнү кийинки буйртмага дайындана башташат. Алар ошол күнү кечинде дагы бир бай үй бүлөгө тамак жасап беришмек. Тамактарды тартуулап бүтүп акырында шорпосу калганда, Тон башка ашпозчуга шорпонун даамын татып текшерип көрүүнү сурап, даамдап көргөн Пол болсо шорпону дароо төгүп жиберип баарын уруша баштап, өз колдору менен тез-тез кыймылдап эле ылдам жасалуучу шорпону дайындай баштады. Тез эле шорпону жасап өз убагында меймандарга тартуулап жетишип, баардыгы бүткөндөн кийин Пол ашпозчуларды тизип алып, ката кимден кеткендигин текшере баштайт. Көрсө жанагы бай адамдын кызынын кайсы бир затта катуу аллергиясы бар болуп, ошол затты шорпого байкабай кошуп алган ашпозчуну дароо табат да, өтө катуу урушуп жумуштан кубалай баштайт. Анда чыдабай кеткен ал ашпозчу дагы колундагы бычагы менен башка ашпозчуну сайып жарадарлап, дароо ашканадан чыгып дайынсыз жок болду. Ошентип башка ашпозчу ооруканада жатып, ага даярдап берген тамак аштарды жактырбай жатыптыр. Аны көргөн Аой башка ашпозчуга ар дайым өз үй бүлөсүндө жазалып келген кесме тамагын жасап келип берет. Аны жегенде Пол тамактын курамынын түзүлүшүн дароо билип, Аойду дагы да таң калтырат. Аой болсо Полго мен бул тамакты сүйүү менен жасадым десе, Пол Аойго сүйүү менен тамак аш таптакыр эки башка нерсе. Тамакты сүйүү менен жасадым деген ал болбогон бир сөз деп коет. Анда Аой Полго дагы да суроолорун узатып, сиз эмне үчүн башка ашпозчу болдуңуз? Башка ашпозчу болуу каалоосу кайдан келди деп сурайт. Анда Пол өзүнүн кичинекей кезин айтып бере баштап, мен дагы жартылардын үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Апам бир байлардын үй бүлөсүндө кызматчы болуп иштечү. Мени караганга эч ким жок болгондуктан ошол үйгө алып алган. Бир жолу мен муздаткычтан жалаң гана байлар жеген өтө баалуу тамакты көрүп, аны жейин деп жатып бирок чочуп кетип сындырып алгам. Ошол нерсенин айынан апам дагы уруш угуп, бир нече күн бою байларга бекер кызмат кылган. Эң өкүнүчтүүсү ошол жерге сындырып төгүп алган тамакты мен жеп көрсөм, ал тамак эч кандай деле даамдуу эмес экен. Мен ошондо эле түшүнгөм, көрсө байларга эч кандай даамдуулуктун деле кереги жок. Байларга болгону элита керек. Сен укмуш атагың чыгып баарынын сүймөнчүлүгүнө айлансаң, капкаяктагы тамактарды жасап бере берсең дагы алар сенин тамагыңды мактап жей беришет деп айтат. Ошентип үйгө кайтып келгенде Аой ашканада эч кимдин жок экенин көрүп, көрсө бул кезде атасынын эси ооп ооруканага түшүп калган болот. Эс үчүн билбей жаткан атасынын жанында отурган Аой сыналгыдан жаңылыктарды көрүп, кечээ күнү эле үйүнө барып тамак жасап беришкен бай адам өзүнүн аялын, кызын, керек болсо өзүн дагы атып өлүп алыптыр. Көрсө ал адам чоң банкротко кабылган болот. Аны көргөндө Аой бай адамдардын да жашоосу ушундай болобу деп таң калат. Ошентип ашпозчулар кийинки буйртмага барышып, мамлекеттик паркта бай мергенчилер аңчылык кылып жатышкан болот. Ошол жерден бир канаттууну баарынын көзүнчө атып алышып, ашпозчулар болсо анын этинен дароо эле тамак даярдай башташат. Анда Аой башка ашпозчуга бул деген нерсе мыйзамсыз да, эмне үчүн биз мындай кылып жатабыз деп сураса, Пол Аойго бул канаттууну биз өлтүргөн жокпуз. Биздин ишибиз болгону тамак жасаш, башка эч нерсеге аралашпа. Эмне анча боорукер болуп чыга келдиң? Биз жасап жаткан эттин баары эле качандыр бир кезде тирүү жандык болгонда деп коет. Аны укканда Аой мындай зулумдуктун кереги жок экендигин айтып, болду мен иштебейм деп ал жерден кетип калат.
Ошентип биздин Баатыр бир күнү эртең менен кофе менен эмес Kia K5 машинасын сатам деген ой менен ойгонот. Биринчи эле иши ар кандай алып сатуу сайттарына кирет. Кирди го, бирок биринде да видео жүктөө функциясы жок экен. Анан да каттоодон өт, логин, пароль, электрондук кошелек деп мени жейт. Анан Instagramга кирет. Болду, бул жерден жарылып кетем десе, подписчик аз, лайк жок, комментарий кошмостон башка эч ким бербептир. Башкаларга жардама берейин десе очередь анан платный экен. Бирок өзүн блогерлерден кем сезбеген каарманыбыз Азикону табат да кутулуп кетет. Көрсө Азикода эч кандай регистрациясы жок эле болгону 2 кадам менен жүктөп салат. Кызыгы эми машинасынын видеосун өзү жүктөйт. Блогерлерди сүрөттөп, эч кандай YouTube-сутупсуз эле жүктөп салат. Элге жагат да бат эле сатып жиберет. Мындайча айтканда, бирде мен сатам же алам десең, Азикого эле кириш керек экен. Эми машинасы жок калган биздин каарманы Ысык көлгө барып эс алгысы келет. Бирок Telegramда Papuda группаларына жазайын десе, байке 20 адам кошуңуз деп башын ортот. Ошол жерден ал Азикону эстеп кетет да Каракол Бишкек каналынан машиналарды фильтрмен бат эле таап алат. Ысык көлгө кетип жатып өзүнүн жашынын телефонунда кечкире чукулай бербей машина базарга барып, элдердин машинасын тартып акча тапсаң болот экенин үйрөтөт. Эми каарманыбыз Авой баягы Тоос деген бай адамга байланышка чыгып, ал адам болсо Авойго жардам бермекчи болуп, мен сени колдоп жаңы ресторан ачып берем. Сен буюрса эң атактуу, таанымал башка ашпозчулардан болосуң деп айтат. Өзүнө ашпозчуларды кабыл алып, команда топтоп, Авой Тонго да барып мага кошул деп айтса, Тон болбой коет. Ошентип ресторандын ачылышы менен Авой тынымсыз эмгегин кыла баштап, колдон үйрөнгөн нерселердин баардыгын күжүрмөндүк менен кыла баштайт. Бирок канткен күндө дагы Авой өз ордун таба албай жаткандай болуп жатты. Баардыгын даяр кылгандан кийин ресторанга алгачкы конокторду чакырышып, Авой жаңылыктарга чыгып, анын үй бүлөсү дагы мындай жетишкендигине сүйүнүп жатышты. Авойду ийгилик коштоп барган сайын жакшы болуп баратканы менен, ал негедир кайра эле жан дүйнөсүндө ордун таба албай, рестораны жабылайын деп калган Тонго келет. Тон Авойго кептин баардыгы акчада, сени бай адамдар каржылап жатат. Ошондуктан сенин ишиң өркүндөп жатат деп айтып, Авой болсо Тонго тескерисинчесин далилдегенге аракет кылып, кептин баары мени бай адамдар каржылап жатканында эмес, мен өзүм тынымсыз аракет кылып өтө катуу иштеп жатам деп айтат. Андан кийин Авой өзүн каржылаган ошол Тоос деген адамга да келип, эгер бир мүмкүнчүлүк болсо Тонго да жардам бериңиз деп суранат. Ошентип Авойдун колу такыр бошобой өз үй бүлөсүнө чалып гана байланышып жатты. Анан да Тоостун айтымы боюнча жакында боло турган өтө атактуу адамдардын кечесинде Авой өз командасы менен ашпозчулук ишин кылат экен. Бирок күндөрдүн биринде Авойго Пол өзү келип калат. Ал Авойго сен жакшы ийгиликтерди багындырып өзүңдүн көздөгөнүңө жеттиң. Бирок кептин баары сен бул репутацияңды сактап кала аласыңбы же жокпу, ошондо жатат. Жакында боло турган байлардын кечесинде сен өзүң жалгыз болбойсуң. Кимдин ким экенин ошол жактан көрөбүз деп жөнөп кетет. Сыягы ошол кечеге Полду дагы Авойду дагы чакырышкан окшойт. Ошентип бат эле күн өтүп чириген байлардын кечеси дагы башталып калды. Эмнегедир эле элдин баардыгы тең эле Пол менен келип сүрөткө түшүп жаткандыгына Авойдун ачуусу келе баштады. Ошондо Тоос Авойго келип, сен бүгүн өзүңдү көрсөтөсүң, сен бүгүн жеңесиң деп дем күч берип кетет. Ошентип бул кечеде эки ашпозчунун кулинардык салгылашы башталып, а дегенде эле Авой бир даамдуу тамагын жасап элге тартуулайт. Элдер анын тамагын жактырып жей башташат. Бирок ошол эле замат Пол жарыктарды кызгылтка өзгөртүп, жогорудан түшүп келген уетин кылычы менен кескилеп, баардык кылчу нерселерин кылгандан кийин этти куйкалап бышырып берет. Андан соң өз колдору менен этти кесип берип, байлар болсо маданиятты да унутуп, ач карышкырдай эле эттерди жей баштаган. Ошончо элдин арасында Пол менен Авой бири-бирине тигилип, Пол Авойго сен мени баары бир жеңе албайсың дегендей түр көрсөтөт. Анда Авой дагы такыр эле багынгысы келбей, дароо эле кийинки тамагын жасоону баштады. Ал баягы өз үй бүлөсүндө сүйүү менен жасалган жөнөкөй кесме тамагын жасап берет. Аны деле элдер бир аз жактыргандай болушуп, жооп катары Пол элдерге шорпосун тартуулайт. Элдер кайра эле Полдун шорпосун өтө мактап, жактап, тамшанып ичишип, ошондо Пол Авойдун жанына келет да, сен мени баары бир жеңе албайсың, анткени элдин ишенимин буруу кыйын. Баары бир сеникинен менин репутациям жогору. Элдин баары менин атактуулугума көнүп калышкан. Ошондуктан менин тамагым даамдуу болобу же жокпу болбой эле мага тарта беришет деп айтат. Дал ушул учурда Полду чоң белек күтүп турган эле. Сырттан полициялар кирип келишип эле Полду кармай башташат. Ал эми ал жердеги адамдардын баардыгынын телефондоруна видео келип түшүп, ал видеодо баягы токойдогу канаттууларды мыйзамсыз аткылап, андан тамак жасап берип жаткан башка ашпозчу Пол көрсөтүлгөн. Муну көргөндө ал жердеги элдин баардыгынын ойлору бөлүнүп, дароо эле атактуу ашпозчу Пол жөнүндө терс пикирде боло башташты. Полду кармап кетип бара жатканда ал жерде Тон менен Тоостун турганын көрөбүз. Көрсө мунун баарын Тон менен Тоос Авойдун жеңиши үчүн уюштурушуптур. Эми Полдун репутациясы чындап өлүп, Авой жеңүүчү аталды. Ошол жерден баардыгы жыргап майрамдай башташып, бирок Авой үчүн мындай жеңиш сүйүнүчтүү деле болгон жок.
Ал ошол жактан чыгып түз эле үйүн көздөй жөнөп, мага мындай атактуулуктун кереги деле жок деди Байтору. Көчөдө жөнөкөй тамактарды тамчанып жеп отурган адамдарды көрүп, атасынын ашканасына барып атасын кучактап ыйлап, эртеси күндөн баштап ашкананын ишин кайрадан жандандырмакчы болот. Эми ал ушул ашканасын өнүктүрүүнү максат коюп, байлардын болбогон нерсеси үчүн оюнчук болгондон көрө, ушул жердеги карапайым элге өз сүйүүсү менен тамак жасап берип кызмат кылууну чечет. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.